азыркы 21-жылында ар бир эле адам бул жашка карата эмес, кандай жаш болсо дагы интернетке колдонуп калды. Интернеттин зыян жана пайдалуу жактары, бул өзүнө маалымат топтоп алуу үчүн керек маалыматты ала алса болот. Ал эми интернеттин зыян жактары, интернеттин нормасын ашпоо керек. Интернетте ар кандай жөн эле убакытты интернетте отурууга кетирбеш керек. Интернетти маалымат үчүн гана колдонууга чакырам. Чоң рахмат. Сиз интернет колдоносузбу? Жок. Мисалы, маалыматтарды каяктан табасың сен? Маалыматтарды көбүнчө ар бир эле адамзатына окшоп Google'дан табабыз. Неме ар дайым ошол сагачы ата энең көп жардам береби же Google байке көп жардам береби? Ата энең бир туугандарың көп жардам береби же Google байке жардам береби? Азыркы учурда ата энебиз көбүрөөк жардам берет. Google'га карагандабы? Кээ бир жаштар Google байке, Google деген агай көп жардам берет дейт го. Жок, ата энебиз жардам берет. Сизде интернет жок болсо, телефон колдонбосо, Google байкени каяктан тааныйсыз? Google'да биздин ар бир эле ата энесинин телефону болгондуктан керектүү маалыматтарды ошол жерден алабыз.